Кош келипсиз. Кош келипсиз. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Бул жолу канча мүнөттүк рекорд койдуңуз? 8. Бул жолу 8 мүнөт 30 секунддук рекорд болду. Калган жүргүлө отуруп сүйлөшөлчү. Абдан кызыктуу болду, кыйкырып аттык. Ош жерде жүргөн ар бир көрүүчү өзүнүн регионуна келип алып сүрөп атты, бирок ментал утулуп калды. Негизи эле иш-чара кандай өттү сиздин баамызда? Анткени буга чейин далай бир топ иш-чараларда жүрөсүз. Бул эми негизгисинен аябай жакшы, жогорку деңгээлде, жакшы уюштуруу баягы топтору дагы аябай өзүнүн ишин мыкты алып барды деп эсептейм. Абдан жогорку деңгээлде өттү. Жалпы боз үй тигүүдө канча команда катышты? Бул жолкусунда 8 команда катышты. Ар бир областтардан, анан ошол бир Ош шаарынан дагы бир команда катышты. Сиз айткандай Ош жергесинен командалардын артыкчылыктары кандай болду? Сиз алардан алган тажрыйба себеби кызыл туулуктарды боз үйчүлөрдүн мекенинде эмеспи? Ооба, аябай жакшы суроо болду. Анткени бул ошол боз үйдү бат тигүүнү дагы ушунун жобосун жазып чыгып, ушул баягы кийинки муун боз үй тиккенди унутуп бартат да, жасамак түгүрсүн тиккенди унутуп бартат. Бул ушул максатта ушунун жобосун ошо Алтынбек Аскарович экөөбүз ошо отуруп жазып, ойлонуп, ушундай кылалы, келгиле көчмөндөргө кошолу, ар бир областтан, ар бир райондон командалар келсин деп, анан жалпысынан 33 команда бул Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 2018-жылы 33 команда келген. Аябай биздин сүйүнгөнүбүз, ар бир райондо биздин боз үйдү тигүү ыкмасын билген жаш балдарыбыз бар. Бул эми кийинки муунга бул боз үйдү бат тигүү деген бул баягы жарыш катары саналганы менен кийинки муунду тарбиялоо болуп эсептелип атат да. Абдан жакшы. Анан бул баягы боз үй тигүү эле баягы чампалап эле тигип тургуза калыш эмес, муну туура тигүү, бекемдеп тигүү, анан баягы көрктүү кылып тигүү дагы каралды. Тигип атканда эле байкадык, сиздердики баягы баары өз ордунда, ук кереге жакшы ашталып, жакшы коюлган, жиптери, жип ушу айтор мыкты деңгээлде тигилип атты. Ооба, бул жерде жободо жазылгандай эле ар бир жиптин байланышы жана ошондой эле баягы жабык баштардын, төтөгөнүн, кылдырооштун тагылышы, тышкы боолордун баягы ромбик түшүрүлүп коюлушу, бул жободо ушунун баардыгы каралган. Анткени баягы эптеп эле домолоп эле тургуза коюп анан кайра боз үй кылып калыш да эмес. Бул эми биздин команданын өзгөчөлүгү бул ошол жерде өзүңүздөр көргөндөй эле 210 боз үй тигилсе, ошо 210 боз үйдүн бир 180 боз үй эле биздин балдар тиктип болуш керек. Анткени бүт эле ал жерде 90% ошо кызыл туудан чыккан боз үйлөр да. Жалпы эле негизи эле ошо Кыргыз жергесинде кайсы жерде кандай чоң иш-чара, кандай чоң маареке өтө турган болсо, ошол жерде жалпы ошо кызыл туунун боз үйлөрү тигилет. Бул кызыл тууну Кыргызстанга берген бир аябай мындай уникалдуу айыл десек болот. Билишибизче, угушубузча, маалымат так экенин билбейм, бирок Турция жергесине дагы сиздер тараптан боз үй буйрутма берилген деп уктук элек. Чын-төгүнү кандай? Негизисинен буга чейин бул түрк элдери, түрк туугандары бизден боз үйлөрдү алып жүрүшөт да. Анан азыр алар биздин боз үйлөрдү мындайча айтканда баягы копия кылып өзүлөрү, аларда баягы аппарат, акча жагынан аябай өнүккөндүктөн алар аппарат менен чыгарып атат да боз үйдү. Анан канчалык деңгээлде анын баягы натуралдуулугу сакталган, канчалык деңгээлде баягы биздики баягы өзүбүздүн колубуздан чыккан боз үй бул 100% хендмейд деп коебуз. Сиз менен катар эле дагы биздин студиябызга конокторубуз эшигибизди каккылап турушат. Бул Чуңкурчактагы жарышта 1-даражадагы дипломдун ээси 31-августта жана ошондой эле 25.000 сертификаттын ээси, Кыргыздын улуттук көнөрбөс этно кийимдери боюнча алардын сырын ачууда жана көрктөп кийинтүүдө апаларыбыз алгачкы орунга жетишкен. Ооба, Таластан ынтымак уюму дагы ошо 1-орунду улуттук кийим кече боюнча алышкан. Биз Таласка кетирбей алып калганбыз, анткени таң эрте кубанычтарды бирге бөлүшөлү деп. Уус чеберлер биздин студиябызды көрккө бөлөмөкчү. Тамара Асанбекова, Эрлан Сейдахматов, Анарбек кызы Бурул жана Алтай Камчыбек бизде
Каныкта. Арыбаңыз апа. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Сыйлыгыңыздар Жана кут болсун. Гүлсана Атамкул өзү да келип кошулуптур. Келиңиздер. Келиңиздер. Көргөтүңүздөр. Сыйлык сиздердики, сыймык элдики. Сен бияка отуруп алсаң. Ийи жекең жаным. Жылып алыңыздар, келин. Даярдыктар мыкты болгон үчүн ушу ийгиликке жетиштиңиздер болуш керек. Анда ынтымак уюму менен тааныштырсаңыз. Ынтымак уюму менен бул кызыбыз тааныштырып койсунчу. Арбаңыздар калайык журт. Микрофон жакын кармаңыз. Арбаңыздар калайык журт. Барыңыздарды эгемендүүлүк менен куттуктайм. Биздин ынтымак тобу бул 7 дубандан чогулган. 7 дубандын өкүлдөрүбүз. Анын ичинде дизайнери бар, куруучусу бар, технологу бар, котормочусу бар, мугалим. Ошолор баарыбыз биригип ушул майрамда кыргыздын улуттук салттуу кийими кандай экенин көрсөтөлү деп бир чогулдук. Аябай даярдандык. 1 айдай даярдандык. Биздин топ Талас областына тиешелүү Кытай уруусуна тиешелүү элечектин түрүн жана ошондой эле ошол урууга таандык, ошол аймакка таандык буюмдарыбыз, жасалгаларыбыз, ошондой эле кийимдерибиз ошол аймакка таандык болду. Ошонусу мен өзгөчөлүккө деп ойлойм. Сиздерге баягы баа бергенде кандай башкалар менен салыштырмалуу кандай нерселерди айтып суктанып жатышты? Башка аябай эле кооз, көп топ, көп адамдар катышты. Бирок биздики бул биздин болгон баштан аяк кийимдерибиз кыргыздын улуттук салттуу эң илгертен келаткан кийимдери болуп эсептелет. Мисалы үчүн бууреки көйнөк, бала кыз баары кийип турган көйнөктөр бир дагы кийим тиккен машина менен тигилген эмес. Колго тигилген баары? Баары колго ийне менен тигилген да. Мына бул балабыздын чапаны шырылганын карабайсыңар, бүт колго шырылган. Көйнөгүн курун карагылачы, бул шымы, масы. Камерага туруп бери. Масы көлөш. Ушул анан бул материалдар, кестемелер баары нукура. Кестемеден, кебестен, жүндөн жасалган, калпагы мисалы үчүн жүндөн, колго тигилген, бүт баары. Мончок тагылыптыр бул жактарына, эсептелет да. Биз ошон үчүн ошолну баалады деп ойлойм да. Даярдыктар буга чейин эле бар болчу да, чогулттуңуздар да, Даярдыктар бар болчу. Биз асмандан түшө калдык деп айтпайбыз. Бул бизде өзүңөр билесиңер, Айдай Асангулова деген кыз бар, кийиз дүйнөсүнүн жетекчиси. Ошолордун курстары бар. Белдемчи сайып тиккенди үйрөтөт. Бул белдемчини мен мисалы үчүн өзүм тиккем. Бул кыз дагы өзү сайып, өзү тиккен. Ошолордон үйрөндүк. Салттуу көйнөктү кантип тигиш керек, салттуу элечектин бир канча түрү бар экен балам. Элечектин бул тиги аймактарга жараша түрлөрү бар. Анан кийин аялдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша дагы түрлөрү бар экен. Ошолордун баарын изилдеп, азыр ушул конкурска биз жана бул кызым айтып кетти го, Талас областынын Кара Бура районунун Кытай уруусуна тиешелүү элечек болуп эсептелет да бул. Анан дагы мындан башка дагы түрлөрү бар. Кудай буйрса башка конкурстарда дагы көргөзөбүз ошол түрлөрдү. Ушу конкурста, ушу иш-чарада боз үй боюнча Төлөсүн алдыңкы орунду алып отурат. Буга чейин да таң калтырып келген. Эми алдыда да рекорд жаңыланат болуш керек, дагы бир иш-чарада. Анткени жигиттердин 10 канча мүнөт эле мурунку? Жок, биз ошо эң биринчи койгон рекордубуз бул 14 мүнөт болчу. Андан кийинки койгон рекордубуз бул 10 мүнөт 16 секундда койгонбуз. Анан бул кыргыз орус маданият күндөрүндө бул Москва шаарында дагы мындан дагы эртерээк болгон, эми аны элге жаңыртпай эле кое туралы деп атабыз. Андан кийинки дагы бир рекордубуз бар, бул 7 мүнөт 31 секундда болгон. Мында биздин эң эле башкы атаандаш деп коелу. Атаандашыбыз бул ошол Ош
облусу. Алар дагы аябай ушундай катуу даярданып келишет. Анан мунусунда экөөбүз тең ошо баягы рекордду жаңылабай эле коелу дедик окшойт. Анткени башка командаларды көрүп аябай деле мындай тытынган жокпуз. Кудайым буйрса, кийинки көчмөндөр оюндарында, кийинки чоң иш-чараларда бул рекордду жаңылайбыз деген оюбуз бар. Анткени бул ушул боз үйдү бат тигилүүнү кыргыз элинин баягы этно спорт деп коет го. Кудайым буйрса ошол жака киргизели деп азыр аракет кылып. Чет өлкөлүктөр таң калат го, кыргыздар бир заматта 8 мүнөттө үйүн салат экен, тигеткен да кайра чечип кетип калышат экен деп. Чечип туруп бир төөгө жүктөп алып, же артка жүктөп алып жөнөп кетип Талас калат экен областында дейт да. көчмөндөр оюндарында баягы бакылдаган текен суу кечкенде көрөлү, шакылдаган текен үй чечкенде көрөлү деп ошол жерден баягы жеңелердин боз үйдү чечип жыйноо жарышын өткөргөнбүз. Ал жакта дагы ошо биздин жеңелерибиз, ошо мен алып барган команда айымдардан турган 5 мүнөт 20 секундта бир боз үйдү жыйнап салышып, анда дагы баш байгени жеңип келгенбиз талас жергесинен. Ыкчамдык сонун. Мен дагы бир эме айтып коеюнчу, Нурдөлөт балам. Бул биздин максатыбыз илгерки тети 19-кылымдан 20-кылымдан бери ата бабаларыбыз, энелерибиз тагынып жүргөн кооздуктарын, мисалы үчүн бул менин колумдагы билерик аземдери, бул сонун экен. Менин тайнемден калган да. Ошолорду сактап калуу, ошолорду кийинки муундарга унуткарбай берүү, тетиги манекенде кийилип турган ичик менин апам азыр 92 жашта бар. Ошо киши өз колу менен кара көрпөдөн, ичинин баары көрпө ачып карасаңар, сыртын тиги кыжымадан кылып, жакасын чекесине кундуз бастырып тиккен да. Ушуларды сактап калуу, ушуларды кийинки муундарга мына биздин ата бабабыз момундай кийим кийчү экен, момундай жүрчү экен деп ошолорду унуткарбай, ошону изилдейт биздин кыздар, жана тиги Айдай Асангулова бүт изилдеп, жер суунун баарын кыдырып, ошолорду таап чыгат. Анан бул мындай эле жылтырактарды тагына берип, булардын баары дагы натуралдуу да. Натуралдуу карабайсың, бооруки күмүштөрдү карабайсың. Зергердин жумушу турат бул жерде. Топчулары боорукини маржан деп коет. Бул маржан, седеп, момундай бүт топчулары. Аркы кыздын тагынып тургандарын карагыла. Биздики ушунусу менен баалуу деп ойлойм да. Ушунусу менен баалуу. Анан момундай бала бакырабызга, кийинки муундарга кичине из калтырып, кыргыздын нукуралуулугун, каяктан чыгып эмне болгон тарыхын калтырып кетсек деп мага окшогон апаларым да бул жаштардын арасында жүрөбүз. Абдан жакшы. Эрлан, сөз сизде болсун. Баягы жигиттер, мырзалар кийген кийимге бап келип, жүз, өң, бой келбет баары куп жарашып турат. Саламатсыздарбы? Сиздерди чакырганыңыздарга биз да кубанычтабыз. Кутман таңыңыздар менен. Мен ушул топтун мүчөсү болом. Мен кийип турган Исмантая Бурул топтун немеси болчу. Жетекчиси, ошого таандык. Ошонун кийимдери өзүнүн колунан чыккан. Ошону мен бүгүн мына сиздердин немеңизде. Ыңгайлуулугу канчалык экен? Ыңгайлуулугу жакшы, сонун экен. Өзүң эркин сезеткенсиң, кандайдыр бир баягы неме өткөн да. Патриоттук сезим. Патриоттук сезимдерди ойготуп, кыргыз экенибизди. Кыргыз экенибизди билдирип, мына көчөдө эле кийип жүргөнгө болот экен да. Бурулга да бешкөкүл чачына куп жарашыптыр. Айта кой кызым. Саламатсыздарбы? Бул бешкөкүл чач боюнча айта кетсем, бул жерде бул бешкөкүл чачты күйөөгө тийгенге чейинки кыздардын чачы болуп эсептелинет. Бешкөкүл чачышка үкү тебетей кийишет. Аны үкү тебетейди бул күйөөгө тийгенче кийишет, андан кийин элечек кийип башташат. Бул менин үкү тебетейимди айта кетсем, үкү бул ар кандай көз тийүүдөн, ушундай нерселерден сактап турат, жана дагы өзүнүн кооздугу менен аябай ыңгайлуу экен. Кийимдерибиз дагы өтө ыңгайлуу. Өзүңдү ушул кийимди кийгенде өзүңдү эркин жана дагы ыңгайлуу сезет экенбиз. Сан. Күсөнөж сөздү уланта бериңиз. Дагы өзгөчөлүктөр топтун дагы алдыдагы пландары. Дагы айта кетсем, бул эже айтып кетпедиби, элечектин түрлөрү аймактык, уруулук болуп бөлүнөт деп, азыр дагы
мен өзүм аксынын кызы болом. Биздин тараптын элечектери андай изилденген эмес. Азыр улам кемпирлерден, улуу муундардан сурап ошол нерселерди, ошол мындан ары дагы ушул эле багытта ушул эле нерсени улантабыз деп ойлоп атам. Эми азыр таласты кылсак, эми башка бир урууларды алып, ошол таластын элечеги менин билишимче жөнөкөйлүгү менен айырмаланат, кичине ылдыйраак болот. Бул жөнөкөй, муну орогондо оромдору дагы мындай өзүң каалагандай кылып ороп, адамдын, аялдын бети өзгөчөлүгүнө жараша дагы ороп кетсе болот экен да. Ушундай жагы. Анан бул сүрөттү байкасаңар, биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун эжелери менен, апалары менен түшкөн сүрөтү бар архивде. Ошол жерде ушул илечектин түрлөрү турат да. Ошол сүрөттү дагы биз негиз кылып алдык. Ошол ал сүрөттү көпчүлүк биле бербейт. Анан бул элечек да көп кишиге жайылган эмес. Элдин барысы элечек десе эле бир картон элечекти элестетишет, базардыкын. Анан биз ошол өзгөчөлөнүп 5-6 аялбыз баарыбыз окшош кылып ороп чыктык. Сон. Төлөсүн баягы азыр баягы шаарда турган эле жөнөкөй байкелер, жөнөкөй эле үй бүлөлөр сурап калышат да, корого тигеккенге боз үй. Буйрутмалар ошол жагына кызыккандар болуп жатабы? Бул негизгисинен акыркы жылдары бул аябай көп. Анткени элдин баары баягы ата бабабыздан калган биздин улуттук баалуулуктарга өтө баштады десем болот. Көчөдөн деле баягы мына бул жакта апаларыбыз, эжелерибиз, байкелерибиз кийинип тургандай эле көчөдөн деле ошо кыргыздын баягы оюм чийимдери салынган кийимдерге көп басым жасоо байкала баштады. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр келек. Анан азыр мындай болуп атат да, баягы батирде турган, көп кабаттуу үйдө турган адамдар баягы куда тозордо, конок тозордо, ошол эле баягы этаждардын короосуна тиктирип коюп, бетин ошол жакта тартып, баягы үйүндө баягы жер тамда болсо деле боз үй тиктиришип, ошол жерде баягы эт тартып, баягы кыргыздын баалуулуктарын эми-эми баалап, эми-эми барктап, баягы канда бар нерсе ойгонуп атат го деп ойлойм да. Ооба, мурун баягы жамандыкта акыркы зинатка узатарда жөнөкөй боз үй тиксе, Төлөсүн айткандай куда тосуу, үйдөгү керек болсо шерине тоскондор жасалгалуу боз үйдү сонун кылып тиктирип коюп, ошол жерден узатканы да кубаныч. Азыр дагы бир айта кетчү аябай жакшы нерсе, бул баягы кызын турмушка узаткандан кийин ага оокат алып берейин десе, ал уже кызы барган үйдө баардык оокаттары бар да. Анан баягы көпчүлүгү ошол кудасына ошол боз үй белекке бергенди дагы бул кийинки күндөрү аябай көп боло баштады. Анткени баланчанын кудасы ак өргө көтөрүп келиптир деген бул элге аябай квартира деп коет экенсиздер да сиздер тойду алып барып. Азыр сиз айтып өткөндөй эле, бирден боз үй сеп берсең сонун. Сиз айтып өткөндөй эле бул кийинки жаштардын бул боз үй тигип атсаң келип, ошо баягы баты чоң кабаттуу үйлөрдүн астында баягы майда балдар аябай көп ойнойт эмеспи? Ошо тойго боз үй тигип атсаң, эмне бул жакта бирөө каза болду же бирөө өлдү десе, ушундай ичиңен сызып, ушундай башында жаман болчубуз. Азыр баары жакшы болуп калды да. Ким конок тозуп атыптыр, ким той өткөн, кайсы казандан шорпуш эткенбиз деп баягы элдин баягы ою өзгөрүлүп, жакшы жакка бурулуп баратканы кийинки күндө аябай кубандырат. Анан биздин дагы бул жасап аткан эмгектерибиз кийинки муунга баягы биз азыр таарынабыз го, Союз убагында баардыгын таратып ишкен, баардык бул эле мына эжелерибиз, апаларыбыз тагынып турган ушу чачуштуктар, маржандын баарын сыгандарга, пластик буюмдарга алмаштырып ишкен деп аябай ушинтип капа болуп келсек, кийинки жаштар, кийинки муун дагы бизге капа болбогондой, убагында мына ушул нерсени жасап кетиптир деп, наоборот бизге сүйүнгөндөй, баягы биздин бир девиз бар да, өмүрүбүздөн өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин деп эле, акчабыз болсо деле, болбосо деле жүгүрүп эле аракет бар. Алтай, сага ушундай кийинип жүргөн жактыбы? Ооба. Микрофонду ала кой, эми сен менен таанышалы. Канчанчы классың? Мен Камчыбек Апалтай 5 класста окуп жатам. Кийимдер жактыбы сага? Же Спайдермен жакшы экен? Кайсы мектепте окуйсуң, кайсы жерде? 96 орто мектепте окуйм. Анда 96 орто мектептеги эжелерге салам жолдоп кой, бүгүн сабакка барбайм. Мен бүгүн жылдызмын деп кой. Бар болсун, келечегиң кең болсун.
Тамара апа, уласаңыз сиз айтып берсеңиз да кошумчалап. Эми мен айта турган болсом, ушул балдар мына аябай бул кийимди чечпейт да. Биз жайлоого да барып келдик бул балдар менен 10 күндөн жайлоого барып, кадимки кыргыздын жашоосун өткөрүп келдик да. Жыргап жүрүштү балдар. Боорки кийим тиги боз үйдө жатып аттык да, көлөштү чече коюп, боз үйгө кирип отуруп алып, чүкө ойношот. Шахматка катышат бул бала. Шахмат ойношот. Ушундай бир жыргашты, кымыз ичишти, самоорго чай кайнатып, калама жасап, боорсок жасап жедик. Тим эле кадимкидей кыргыз жашоосун өткөрүп келдик да. Эми Кудай буйрса, ушундай кече күнкү маареке той кандай өттү, Нурдөлөт өзүң көрдүң го. Элдин баары жыргап, тим эле бирине бири күлүп жайнап, бирин-бири куттуктап эле. Бир мындай тескери басып, тескери сүйлөгөн кишини көргөн жокпузга, жыргап эле ырдап, тиякта ыр концерт болуп атса, бер жакта балдар, кыздар өзүнчө эле ырдап бийлеп жүрүшөт, кошулуп ошого кошулуп атышат. Эми менин тилегим ушундай той мааракелер көп болсун, келечегибиз кең болсун. Биз дагы ушинтип аркабызга из калтырып, ушундай ата-бабабыз ушундай болуп жүргөн экен, ушундай кийинген экен, боз үйүбүз бар экен, ушундай кийимдерибиз бар экен, салтыбыз ушундай экен деп эстеп жүргүдөй болсо экен деп эле аракет кылып атабыз. Кыргызстаныбызда жакшылык болсун, ден соолук болсун. Ынтымактоонун кол жетерек дагы кандай жумуштары бар? Архивтерди карайт экенсиздер, кийимде, элечектерди сиз улап бересизби? Дагы биздин астыда максаттарыбыз, жумуштарыбыз аябай көп. Биз ошол бир архивден бир сүрөттү көрүп калсак, ошону карап бири-бирибизден сурайбыз. Бизге мен ушул жерден ыраазычылык айтып коеюнчу, Кийиз дүйнө коомдук фондунун анын жетекчиси Айдай Асангуловага, ошондой эле Толсун Көкөева апага, Ават апага, Букадича апаларга ыраазычылык билдирем. Ошолордун айтуусу менен, ошолордун көрсөтүп берүүсү менен, андан сырткары өзүбүздүн ичибизде болгон бир какой-то патриоттук сезимдер менен, ошол эмелер менен бул кийимдерди тигебиз. Дагы да ушундай апаларды көрүп калсак, биз баса калып, ай тиги эмне болгон, тиги кандай болгон деп ошолордун баарысын сурап, ийине жибине чейин сураганга аракет кылабыз. Бизде жазылып калган эмес да, көпчүлүк маалыматтар жазылып калбаган. Анан ошого биз көбүнчө элдин айтканын, апалардын айтканына басым жасайбыз. Бир ападан бир маалымат угуп калсак, ошону эске тутуп, кийинки ападан да сурайбыз. Ушул маалыматты сиз уктуңуз беле деп. Биз 3 ападан сураганда, ооба ушундай болгон дегенде, анан башкаларга айтып баштайбыз да, ушундай болгон экен деп. Азыр эми апалардын дагы арасы суюлуп баратат. Жыл өткөн сайын эле арасы суюлуп барат, ичиң атышат, ошондой көп нерсени билген, көп талантты билген, көнөрбөс таланты бар адамдар өтүп баратат. Анан бардык эле апалардан сурасаң, сурап келсең билет. А балдар айтат, бул эчтеке деле билбейт болуш керек, сурабай эле кой депчи. Анан жок, токтоп турсаңар, бир нерсе сурап алайынчы деп сурап келсең, отуруп алып эстейт. Мен бала кезде, же мен балакат кезде, же мен монча жаш болгондо мындай болчу, же менин чоң энем эрситип барганда мындай болчу деп ошолордон айтышат, эстешет. Негизи ошон үчүн бизде иш астыда жумушубуз көп аябай. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, бизде салттуу кийим десе баягы эле чепкен, анан жанагындай машинка менен сайма сайылган, жылтырак нерселердин элдин баарысынын аң сезимине сиңип калганда, ошол биздин улуттук кийим деп, кош этек көйнөктөр, алар улуттук кийим эмес, алар бир дизайнердин же болбосо бир жеке адамдын ал деле жакшы бир жагынан, андай өнүгүп аткан деле жакшы. Но ал учурдагы талапка, суроо талапка жооп берген учурдагы моданын бир агымы. А салттуу деген бул нукура кездемеден кол эмгекти талап кылган аябай чоң жумуш. Аябай чоң эмгекти талап кылат бунун баарысы. Көз майынды талап кылат. Ошондой эле тигиштердин баарысы колдо тигилет. Көп убакыт кеткен бир биз кийип турган кийимдердин баарысы бул салттуу кийим болуп эсептелинет. Ыраазычылык билдиребиз. Айдай Асангулова мектеби азыркы тапта сонун жайылып, республика боюнча бир топ
чоң ири долбоорлорду баштап жатыптырсыздар. Ийгилик каалайбыз. Маегибиздин соңундан да баягы Миланда же Парижде мода көрөбүз го, аябай суктанып. Аны эмес, биз Замана студиясынын гана эфиринен көрүңүздөр деп чакырабыз. Биздин бурулду баш кылып суранабыз. Келиңиздер, түз басып бир мода көрсөткөндөр, көйлөктөрүбүздү көрсөтөлү, эмгектерибизди көрсүн, суктансын. Ушундай уз чеберлердин колунан чыккан сурулукту баарыбыз чогуу көрөлү. Мындай Бири-бириден басып мода көрсөтөбүз. Шашпаңыздар. Шашпаңыз. Тамара апабыздын басканын караңызчы. Миландагылар бул жактагылар. Дагы бир бул жерге туруп берип коюңуздар. Же бул жерге келиңиздер. Дагы бир жолу биздин жамаат куттуктайбыз сиздерди. Өзгөчө ушул ата бабадан калган нукура улуттук кийимибиз баалуулугун жоготпосун. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат силерге да, ден соолукта болгула, ишиңер ийгиликтүү болсун. Мекенибиз өнүгүп өссүн. Чоң рахмат, жүрүңүздөр, сиздерди узатып коелу. Ал эми ушундай улуттук кийимдерибиздин көркүн ачкан боз үйлөр экен, боз үйдүн устасы келиңиз. Мында маек соңунда сизге эркин микрофон, жалпы элибизди каалоо тилегиңиз менен куттуктасаңыз. Урматтуу кыргыз элим, жалпы эле ушул бизди көрүп жаткан биздин боордошторубуз, жалпы туугандарыбыз, ошондой эле жумушу менен ошо жумуш издеп баягы четте жүргөн биздин кыргыз бир туугандарыбыз, биздин жүрөгүбүз сиздер менен. Биздин кылып аткан эмгектерди баалап турсаңыздар, биз эмгегибизди сиздерден эч убакта аябайбыз. Кыргыз элим өнүгө берсин, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Рахмат. Дагы болсо биздин боз үйүбүздү даңазалай бериңиз. Рахмат чоң. Рахмат. Рахмат. Түз барып көчмөндөргө такалат, достор. Дал ушул көчмөндөр тамырыбызды даңктап ырдасак дагы